Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatly meni musulman bir tuğandarım. Birinciden bütkül alamды jok жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бир өзүнүн кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ушундай улуу болгон Алла сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Бүгүн урматтуу биз насихат радиосунда дин жана биз берүүсүндөбүз. Түз эфирде албетте сиздер менен мен Шарапов Актайжан Акимович бир саат бою суроо жооп кылмакчыбыз. Андыктан алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Ооба, биз сөзүбүздү улантпастан урматтуу туган алгачкы суроолорго жооп берип баштай беребиз. Эхо болуп атат дейт. Операторлор карап коюңуздар. Телефонду алыстатып коюң, микрофондон дейт. Микрофон өзүнө. Ассаламу алейкум устаз. 500 сомдук футболканы 1500 деп футболкага бекер лотерея кошуп берип жатат дейт. Бул арам болот урматтуу туган. Бул арам болот. Сиз демек ал жерде 500 сомдук боло турган болсо, муну алганга болбойт. Сиз футболканын өзүгө кызыкпай эле лотереяга кызыгып атасыз да. Албетте урматтуу туган, мунун шарты кудум эле бензин куйганда заправкалар ойнотуп атпайбы? Муну ошондой кылсаңыз болот. Сиздин максатыңыз бензин куйганы келдиңизде, алар чегини жашырып коюңуз, жоготпоңуз. Лотерея ойнотулат, баалуу белектер бар деп айтып атат урматтуу туган. Булардыкы адал нерсе. Сиз ал жерде лотерияны каалаган жоксуз, балким бензинди гана каалап атасыз. Дал мына ошондой эле урматтуу туган, футболканы сатып туруп өзүнчө лотерияны кошуп берсе өтө сонун болмок. Ал учурда негизи футболканын баасы атайын ошол 1500 сомдук болушу шарт. Өзүмдүкүнү өчүрүп койгом, мен өзүмдүкү өчүргүлө урматтуу тугандар. Операторлор карап коюңуздар, жаңырып атат дейт. Карап коюңуздар. Аллахым ыраазы болсун сизге, жообуңузга рахмат дейт. Баракелде. Мен күйөөм 2 катын алып, мага жообумду бербей, бирок ошол экиси менен жашап атат. Нике кандай болот дейт. Сонун болот урматтуу туган. Сиз деле жашай бериңиз. Эмне үчүн экинчи катын алса эле сиз кетип калышыңыз керек? Эмне үчүн сиз жашооңуз үчүн күрөшпөш керек урматтуу туган? Ал келсе эле сиз эмне үчүн мен турмушумду бузду деп эле кетип каласызбы? Жок, ал турмушуңузду бузган жок. Балким турмушуңузду өзүңүз бузуп атасыз. Себеби шарият боюнча урматтуу туган, экинчи, үчүнчү, төрткө алганга чейин уруксат, качанда ошол адилеттүү карай ала турган болсо, карап ата урматтуу туган, унчукпай бекем болуп, өзүңүз жашай бергениңиз жакшыраак болот. Биздин микрофон жаңырып жакшы болбой атат, кечиресиздер. Ассаламу алейкум дамылла. YouTube'га көпчүлүк дарыларды арам деп атышат, туурабы дейт. Көпчүлүк дарыларды эмес урматтуу туган, карап көрүш керек экен, билбейм. Ошол баары лотерея кызыгат, ниетти түз кылгыла, биз дамыладан сурадык дейт. Жок урматтуу туган. Ниетти түз кылганда, ал ниети түз болуп туруп, ошол машинаны утуп алган деген ниетте болуп атпайбы? Ошондон урматтуу, ал ниет түз болушу үчүн не болуш керек эле? Толук өзүнүн шарттары туура болуш керек. Биз менен жашабайт, ата ортодо 5 бала бар, бизди карабай атат дейт. Анда ата энеңизге айтыңыз, анын туугандарына айтыңыз урматтуу туган. Мына ошонун негизинде кеңешип иш кылсаңыздар жакшы болот. 6 ай болду, бизге жардам бербейт, өзүн балдарыны бак деди дейт. Мына ошондой урматтуу туган, бүгүнкү күнү эркектер чынында эле эмне болуп баратабыз? Намыстаныш керек, уялыш керек. Чачты краска кылса гусул өтөбү? Жок урматтуу туган, чачты краска менен боёгонго гусул өтпөй калат, дааратың алдыгүл, дааратыңыз дагы өтпөй калат. Мына ошондон хына менен боесоңуз болот. Намазга кантип бекем болсо болот? Деги 5 убакыт намазды тургуза албай жатам дейт. Эң негизи күнөөдөн алыс болуңуз урматтуу туган. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин." Бул намаз Аллах Тааладан коркпогон адамдарга өтө оор, өтө кыйын деген.
Аллах Тааладан корккан адамдарга ушунчалык жеңил. Ошондон чындап эле Аллах Тааладан корко турган болсоңуз, сиз намазды тургузуп алуу өтө эле жеңил болмок, урматтуу туган. Сиз daarатты алыңыздагы жай намазды салып үстүнө чыгып алсаңыз, андан кийин турат. Телефон чукулап, TikTokто отуруп эле тургуза албай атам десеңиз, акыры кыяметке чейин аны тургуза албайсыз. Алла жеңилдик берсин. Үнүңүз эми оңолду дейт, ой азаматтар, Алла ыраазы болсун. Ооба оңдоп атышат, бул жерде кызматтагы балдар бар. Бардык ишти кылганда ал көрсүн дегендей ой келе берет. Не кылсам болот? Кылганда эл көрсүн дегендей жок, кыла бериңиз, урматтуу туган. Ал шайтан алейхилем ошентип берет. Негизи сиз ар дайым кылып жүргөн ишиңизди эл мактап атат, эл көрсүн болуп калат окшойт деп кылбай коюшуңуз өзү ошо рия болот да, ошол эл көрсүн болуп калат. Сиз мурдадан кылып келгенсизби, кыла бериңиз. Эл көрө турганы көрө берсин, урматтуу, сиз ниетиңизди тууралай бересиз. Анан жанагы ойлор аны токтото албайсыз, ошол өзү имандуулук болуп эсептелинет. Таксир эркек адам туруп заара кылса кандай болот? Негизи кантип заара кылыш керек дейт. Отуруп алып, эркекпи аялбы, баардыгы, урматтуу туган, отуруп алып заара кылышык, бул сүннөт. Отуруп алып туруп заара кыласыз, макулбу? Намаздан адашып кеткенде, сажда сап кылганда жалгыз болсоң, ийиңдин эки жагына салам бериш керек. Ооба, жалгыз болсоңуз, адашып кеттиңизби, сажда сап кылганда эки тарабыңызга, оң жак, сол жагыңызга салам берип туруп, андан кийин сажда сап кыласыз. Ассаламу алейкум, биз ажырашканбыз, бир күйөөдөн чыккам, кайта жарашсак дейбиз, болобу ата энем дейт. Аны сиз ажырашканда кандай ажыраштыңыз? Бул боюнча, урматтуу, эми жашайбыз дейт турган болсоңуздар, муфтиятка барсаңыз, муфтият толук түшүндүрүп чечип берет, ошондон кийин жашасаңыздар болот. Лотерея ойносо болобу дейт. Жок, урматтуу, лотереянын азыркы көпчүлүк түрү арам. Качанда неме аркылуу боло турган болсо, баягы заправкаларда болот атпайбы, урматтуу? Барып эле бензин куйсаң, чегиңизди жоготпоңуз, анан ойнотулат деп коет. Мына ошондой болсо боло берет. Азыр ата-энелер көпчүлүгү өзү жалгыз кыз баланы чет жакка жөнөтүп жатат. Дайыс өкүмүндө болобу дейт. Албетте, урматтуу туган, кызганбаса ата-энелер эмес, бир туугандар эле мына ошондой, баардыгы дайыстын өкүмүндө болуп калат дегенден дагы алыспыз, урматтуу туган. Негизинен жөнөтпөгөн жакшы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыз баланын 3 күндүк сафарга махрамы жок чыгышлык, бул өзү арам деген да. Арам иш кылып атат десек, албетте, урматтуу туган, хадиске туура келет. Анан дайыс болот десек, эртең баардыгы келип туруп бизди сотко берем деп анан тополон кылып ызы-чуу кылбасын. Мына ошондон, урматтуу туган, биз хадистин негизинде ачык арам деп айта алабыз. Эски видеого да жок, биз түз эфирде отурабыз, урматтуу туган, сурооңуз болсо бере бересиз. Ассаламу алейкум дамылла, менин суроом мындай. Үйлөнөйүн деп жаткам, той кылбай эле үйлөнсө болобу? Өтө сонун болот, урматтуу туган, өтө сонун. Той кылышыңыз фарз эмес, той кылышыңыз важип эмес, той кылышыңыз сүннөт дагы эмес, урматтуу туган. Албетте, сиз үйлөнүп туруп жарыя кылып койсун, кыз тараптагы эмне да, сиз дагы мен үйлөндүм деп, кыз тарап биз кызыбызды бердик деп жарыя кылып койсун, болду. Анткени сиз үйлөнгөндөн кийин анан ошо кызыңар бар экен, биз жуучулукка келдик эле деп, башка бирөө кызыкпаш үчүн жарыя кылып коесуз, жашоону уланта бересиз. Я Рабби, 6 ай жашаса нике автоматически бузулат деген туурабы? Жок, туура эмес. Эч кандай туура эмес. 6 ай эмес, 60 жыл жашасаңыз дагы талагын бербей турган болсо, ал түшпөй турмактаган. Бул 6 ай деген сөз, мунун өзүнүн шарты бар. Нике кыйылып жаткан учурда, ошону шарт койгон болсо, нике кыйлып аткан учурда молда кээде сезгир болот дагы, бала көзү ойноп турган болсо айтат: "Эй, сен жакшы бала эмес окшойсуң. Эгер ушул аялыңды 6 айдан ашык карабай таштап кетип калсаң, ошол сен айткандай автоматически талак түшүп калсынбы" деп шарт койгондо, "Ооба, мен караймын, эгер карабай калсам ошентип талак түшүп калсын" деген болсо, дал мына ошондой болуп эсептелет, урматтуу. Анан бизде көбүнчө эле ал нике кыйылып аткан учурда эч кандай айтылынбайт, ошондуктан талак түшпөйт. Жолукчандар каштары, беттери, ооздорун абдан боеп алышат. Ошол жөнүндө айтыңызчы, шарият не дейт? Урматтуу туган, жолукчан эмес, жалпы эле аял затыга. Бизге эми жолукчан деп көрүнүп калып атат да. Бул жалпы аял затына арам, урматтуу туган. Боенуп, атыр себинип, өзүн жасанып көчөгө чыгышлык, бул арам нерсе. Бул зынаны таркатуу болуп эсептелинет. Жалпыга да тиешелүү, урматтуу туган. Анан жолукчандар гана простой жүрүш керек дагы, жолук салынбагандар каалаганын кыла бериш керек. Жок, албетте бул жалпы мусулмандарга тийиш
тийиштүү. Ал эми ыйманы жокко даба жок. Ал эмне кылса ошол кылсын, урматтуу тууган. Биздин жалпы эле мына ошондой. Эми ошол жолукчан дегенде ошоло дагы өзүбүздүн карындашыбыз, ошоло дагы эжебиз, ошого өзүнүн эркеги, махрамы кызганыш керек, аны айтыш керек. Жөн чыгып жөн келгин депчи. Калың берүү важип болобу дейт. Албетте урматтуу тууган, важип болот. Бул калың арабтарда махр деп коет. Азыр бизде өтө актуалдуу иш болуп аткан калың, урматтуу тууган. Биз негизи ошол диндин көпчүлүгү көңүл бурбай калдык дагы. Калың дегенге эле баардыгыбыз бүгүн жабышып калдык. Эмне үчүн 13 iPhone алыш керек? Эмне үчүн машина алыш керек? Эмне үчүн ушундай кымбат нерсе алыш керек дейбиз дагы. Калыңга келгенде өтө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл аялдын махр калыңы арзаныраак боло турган болсо, ошол аял берекелүү болот деген. А бүгүнкү күнү урматтуу тууган, биздики кайсыл кымбатыраак болсо, ошону менен мактанып калдык. Биздики 400 кеткен, iPhone алып берген, андай кылган, мындай кылган. Жок, ал мактана турган нерсе эмес, урматтуу тууган. Ал деген кызыңызды бир кудум эле бир жаныбар, жандык катарында сатуу болуп дагы эсептелип калат. Ошондон ооба, Аллах субхана таала 10 дирхам деп өзү өлчөп берген, урматтуу тууган. Мына ошондон мүмкүн болушунча, аны биздикилер 5.000, 10.000 сом деп эсептелип жүрөт. Ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча 50.000, 100.000 кылып, жалпы инсаният оңоюраак үйлөнүп, оңоюраак турмуш куруп жашап кете турган кылсак, баардыгыбызга жакшы болот. Я Rabbi. Assalamu alaikum damullah. Sizdi жакшы көрөбүз. Өмүрүңүз узун болсун. Ва алейкум ассалам, рахмат. Мен дагы сиздерди жакшы көрөм. Ошондон урматтуу тууган, биз канчалаган зарыл ишибиз болсо дагы бүгүнкү күнү ошол жок. Бардыгын токтотуп кое туруп, сиздер менен маектешип суроо жооп кылган биз үчүн дагы чоң ибадат, урматтуу тууган. Ошондон жакшы көрүп, атайын бардыгын токтотуп келебиз. Кыз бала апасын караса болобу? Кыз бала апасын караса болобу? Турмушка чыккандан кийин гана айтып атасыз эмичи? Ансы деле сөзсүз апасын карайт да ал. Эми турмушка чыккандан кийин, урматтуу тууган, эгер күйөө жолдошу түшүнүп, ооба, сендей аял затын төрөп берген менин кайненем эмне болду, ооруп калыптыр, барып караптыр деп, же болбосо жүр чогуу барып карай турган болсо, чогуу болуп, нур үстүгө нур болот эле да. Нур үстүгө нур болот эле. Анткени урматтуу тууган, баардыгыбыз карайбыз. Анан көбүнчө эркектер не кылбай коет, намыстанабы же курук, эмнеге түшүнбөймүн, урматтуу тууган. Кайненесин батыргысы келбейт, кайненеси карагысы келбейт. Мына ошондон албетте сөзсүз карай турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким кызмат кылса, сөзсүз кызмат көрөт деген. Кызмат кылса, кызмат көрөт. Эми урматтуу тууган, сиз турмушка чыгып алдыңыз, анан апаңыз ооруп аткан болсо, күйөө жолдошуңуз жөнөтпөй аткан болсо, анда сиз барышыңыз милдет эмес дагы, сиздин бир тууган акелериңиз ошолор карашка милдеттүү болот. Кечи дарат талтыны бумага менен кургактап койсо болобу же жууш керекпи дейт. Ооба. Жазганда, урматтуу тууган, шашпастан туура жаза турган болсок, баардыгыбызга жакшы болот. Ооба, кече зара кылганда ошону кургактап койсоңуз болот. Ал эми күн адат кылып албаш керек, только кургактап коет десең болот деп эле жүрөбүздөн, жылуу суу болгондо, шарт болгондо жууп койгонуңуз жакшыраак. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фихи риджалун юхиббуна айятатахарун". Ошол Куба мечитинде эркектер бар, алар тазалыкты жакшы көрөт деп Аллах Таала Кур'анда мактаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып сураган: Аллах Таала силерди мактап атат, тазалыкты жакшы көрөт деп атат. Силер кандай тазалык кыласыңар дегенде, алар айткан: "Мына ошол кесек кум менен, таш менен арчыпгандан кийин суу менен дагы жууп коебуз" деген. Албетте урматтуу тууган, суу менен жууп коюшлук бул тазалык. Күйөөм мага бирден болуп 3 талак берген. Азыр жашайм деп келтат. 3 балам бар. Не кылышты билбей турам дейт. Муфтиятка барыңыз, урматтуу тууган, муфтиятка барыңыз. 3 талак берилген болсо, жашаганга мүмкүнчүлүк жок, жашай албайсыз. Ассаламу алейкум, мен мектепте окуйм, пешин намаз каза болуп атат. Сүннөт фарз каза окуйм же фарзбы? Фарз гана окуйсуз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум дамылла. Эки аялы алса, бир аялы билбесе болобу дамылла? Өзү үйлөнсө, өзүгө нике, өзүңүз үйлөнсөңүз өзүңүзгө нике окуй албайсыз, урматтуу тууган. Албетте, биринчи эки аялсаңыз, биринчиси билбесе боло берет, бирок сиз билбей тургансыз не кыласыз? Күн деле бир жерге охранник болуп, убакыт бөлгөндө кандай бөлөмдө ойлоп атасыз? Бир күн бул жакка биринчиге, күн экинчиге барышыңыз керек да, түндү бөлүшүңүз керек. Ошондо сиз не болосуз, урматтуу тууган? Лапшаган болосузбу же кидалчык болосузбу? Күн деле бир жерге охранник болуп туруп, мен ишим башталып калды, ал жакка барасызбы? Андай боло турган болсо, урматтуу тууган, сиз үйлөнбөй эле койгонуңуз жакшыраак болот.
Kızlarını azır aytып öttük. Urmatlı tuğan, assalamu alaikum damıla. Özünü bilbey mas abalda talak bergen ötöt. Bizdi maskap boyunca mas adamdan talak ötöt. Al kandayça bilbeyt? Bilet. Aydan açık bilet urmatlı tuğan. Oşon üçün ol ayalına talak berip ötöt. Emne üçün mas bolsa, özünü bilbegen bolsa kelip turup atasına talak dese bolboybu? Bir tuğan akasıga, aka talak, men sen men jaşabаймын, çıkıp ket үйдөн. Büyüttü bugünden keyin jügüңdü alıp ket dese, biz түшүнөтүлөк. Бул эч нерсени билбей калыптыр, мас болуп калыптыр деп. Ал мына ошол урматтаган арактын арам экендиги дал мына ушул жерде турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, аракта бу арак бардык жаман иштердин энеси деген. Бул арак эле ичтиңизби урматтаган, мына ошондо аялыңыз талак болот, өлтүрөт. Көптөгөн жаман иштер болот урматтаган. Мына ошондон эмне кылат? Бизде мазхаб боюнча анын талагы түшөт, өтөт. Квартира сдавать эткенбиз. Квартира адалбы же арамбы айтып коесузбу дейт. Эмне үчүн ал жей турган нерсе урматтуу туган? Адал, албетте квартира алган болсоңуз ал жерде эмне иш кыласыз? Өзүңүз жашап атасызбы? Эмне үчүн арам болуш керек? Жашай бериңиз, кадимкиде үй деген сөз. Ооба, урматтаган арам болот качан? Ал квартиранын өзү эмес, ошол жерге жанакы бузукларды киргизип, ошолорду жаткырып туруп, ошолордон акча тапсаңыз, тапкан акчаңыз арам болот. Assalamu alaikum. Orozada 2-3 жолу оозуңду ачсаң канча күн штраф тутуш керек болот дейт. Бир эле жол ачкан болсоңуз 60 күн штраф болгон болот. Качан сиз ороза кармап туруп чыдабастан ачы бергениңизде, суу сап кеттим, чарчап кеттим, мен чыдай албай токшоймун, чаңкагактан өлүп калам деп чыдай албастан суу ичип алган болсоңуз, анда бир эле ооз ачканыңызга 60 күн каффара бересиз. Өзүгө өзү нике кыйса болбойт. Erkekler ayalga emne beriş gerek. Erkekler ayalga emne beriş gerek. Bardык нерсени бериңиз. Колуңуздан не келет урматтуу туган? Аялыңызга бербесеңиз эмнени бересиз? Бериңиз. Албетте махарды бересиз урматтуу туган, алгачкы эле, андан кийин кийим кечегини, тамак ашыны, бардык нерсени бересиз. Ассаламу алейкум. Эмнеге муфти болсоңуз жакшы болмок дейт. Ассаламу алейкум. Эмнеге муфти болсоңуз жакшы болмок. Баса эмнеге жакшы болмок? Мен болсом эмнеге үчүн жакшы болмок? Азыркы болсо эмне үчүн жаман болуш керек? Азыр машалла Абдулаз Каракка келди, өтө сонун болот. Себеби ал өтө чоң жоопкерчилик урматтуу туган. Ал оңой эле иш эмес, ал мансап эмес, ал атак даңк эмес. О, Бактияр муфти болуптур, Бактияр муфти болуптур деп мактана турган, же болсом даңк болуп, ал жерде бир кодум менен мансап катары отура турган жер эмес. Ал жер кыямат күнү жооп бере турган жер урматтуу туган. Мына ушунчалык жоопкерчилиги оор нерсе. Ассаламу алейкум устаз. Үй ичинде коен багып жеген болбойбу? Болот, өтө сонун болот. Багы бериңиз. Ассаламу алейкум. Орозодо азыр айтып өттүк. Мен махыр берген эмесмин. Үйлөнгөнүбүзгө 16 жыл болду. Азыр махыр темасы көч алганда келинчегим махыры сурап жатат. Берип коюңуз урматтуу туган, берип коюңуз. Мына сенин махарың деп туруп 10 миңди берип коюң, кутулдуңуз. Ассаламу алейкум. Орозодо азыр айтып өттүк. Машалла. Аял киши аял караш керек го, дараттын эркек карай албайт да дейт. Ассаламу алейкум дамыла, өмүрүңүзгө береке берсин. Кыз бир туугандар акыретте көрүшпөйт деген кандай? Жок, андай маселе жок урматтуу. Кыз болсун, баардыгы бир туугандар ибадат кылып, таква кылып, Аллахтын өкүмүн аткарып эле бейишке келген болсо, баардыгы жолугат. Баардыгы бири-бири менен жолугат. Каш жасатканын да билбейм, аны кандай кылып жасат. Негизи жасатыш, кашты жасатканы өзү туура эмес. Күйөөсү 3 талак айтпай эле жазып берсе талак берген болобу дейт. Ооба, 3 талак деп жазып берген болсо талак берген болот. Ассаламу алейкум устаз, жооп бериңчи. Чубак ажы менен болгон окуя айтып бериңизчи дейт. Биз үчүн көптөгөн окуялар болгон урматтуу туган. Ал биздин болгон окуяларыбыз бул шарият эмес, Бул шарият эмес. Анан бизге кызыктуу болгон, мен сиз аны түшүнбөйсүз, эмнеге андай деди экен депчи. Биздин ортобуздагы окуялар ошол илим негизинде эле болгон сөздөр. Анан мен чынында эле көп жер алган жокмун. Анча-мынча болгондо дагы чубак ажыбыз дагы мындай маанайы жарык, тез эле мындай тамашалашып, күлүп, ачык жүргөндү жакшы көрөт эле урматтуу туган. Мына ошондой сөздөр болгон.
Жаман ойлор кайдан келет? Жаман ойдон кантип арылса болот? Жүрөк карарганданбы же жин илешкенденби дейт. Жок, урматтуу, жаман ойлор шайтандан келет. Шайтан алейхилана васваса кыла берет, азгыра берет, урматтуу. Андан сактаныш үчүн аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри аузу биллахи минеш шейтаны, шайтандын жамандыгынан сактаныш тилеймин деп эле отурган жериңизден туруп кетсеңиз, турган жерден отуруп алсаңыз, урматтуу тууган, болду, анан кутуласыз. Ошол жаман ой келгенде эч кимге айтпаган болсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Келген жаман ойду эле бирөөгө айтып бере турган болсоңуз күнөөкөр болосуз. Ассаламу алейкум, каза намаздан кийин тасбih айтылабы? Рахмат. Каза намаздан кийин тасбih айтып дуа кылсаңыз сооп болот, урматтуу тууган. Жок, тасбih эле мен карызадан кутулуп эртерээк кутулайын деп салам берип эле туруп калган казаларны окуй берсеңиз болот. Күнөөкөр болбойсуз. Дамыла, менин оң колум сынып калган. Сол колум менен дарат алып намаз окусам болобу? Оң колум суу тийсе, ооба, сынып калган болсо, урматтуу тууган, ооба, оң сол колуңуз менен дарат алып бирөөгө куйдуруп берип, же болбосо кранды ачып туруп эле, урматтуу тууган, ошол жерде сол колуңуз менен жууп, оң колуңуздун үстүгө масыктатып коесуз да, окуй бересиз. Бактыяртасыз, мен лотерея алдым, башка албайм, эчтеке болбойбу дейт. Алганыңыз арам болот, урматтуу тууган. Алганыңыз арам болот. Жыртып салган болсоңуз, чындап эле тооба кылган болосуз. Ошол оюнга катышпастан жок кыла берген болсоңуз, чындап эле сиз тооба кылып, арам экендигин түшүнгөн болосуз. Анан жок, ушунусун ойнойн, анан кийингисинен кылбайм деп турган болсоңуз, жок, анда сиз нафсиңизге берилген болосуз. Ассаламу алейкум, устаз. Ата-эне карышы болсо никеден өссө болобу? Жок, карышы болсо өтпөңүз, урматтуу. Эртең тилиңиз күйүп калат, эртең жүзүңүз жер карап калат. Эртең турмушта ар кандай нерсе болот да. Анан үйгө келсеңиз ажап болсун. Сен өзүң тандагансың, барып чыдап жаша, өлүгүң ошол жактан чыксын десе не дейсиз, урматтуу тууган? Анан уурду десең, сен ушуну көрмөксүң десе не дейсиз? Мына ошондон ата-энеңизди ыраазы кылып, ошолор айтканды алсаңыз дагы жакшыраак болот. Дамыла, атам өтүп кеткен, дайым түшүмө кирет, тез-тезден кучактап сагынып атамды түшүмдө өбүп учурашам дейт. Куран окуп туруп не кылыңыз, соону багыштап коюңуз. Ниетини жакшылыкка буруп кое бериңиз, иншалла жакшы болот. Жакшы ниет кылып кое бериңиз. 3 талак бергенден кийин тарел таксыр чечип берген, жашай бер деп дейт. Аны урматтаган өзүнүн жолдору бар. Кандай берди, не болду, түшпөгөн болсо, ошончо мен айтам да, муфтиятка эле барыңыз депчи. Себеби бул талак маселеси телефондон чечилбейт. Талак маселеси түз эфирден чечилбейт. Анда канчалаган суроолорду сурайт, сиз жооп беришиңиз керек. Анан сиз айткандан кийин аялыңыздан сурайт, же аялдан сурагандан кийин жолдошудан сурайт. Мына ошолордун сөздөрүн бириктирип туруп, анан маселе чечилет. Коюңа кымбатта акчага күйүп калбаймбы аке дейт. Арам нерсе бул, урматтуу тууган, андан 5 беттерге күйүп каласыз. Макулбу? Кымбат болобу, башка болобу, арам нерсе баары бир арам. Ал миллиард болсун, арамбы, урматтуу тууган, азыр сиз күйүп калышыңыз эч нерсе эмес, урматтуу тууган. Бир жерден тешип чыгып, башка жактан алып кеткенде арман кылып каласыз. Устаз, сиз менен кантип байланышабыз? Мен бутум ооруйт, намазда кандай окусам болот? Намазда эгерде тик туруп отуруп окуй ала турган болсоңуз, ошентип окуңуз. Бутуңуз ооруп отура албасаңыз, алдыга сунуп коюп алып, отуруп алып окусаңыз боло берет. Алла разы болсун сизге, машалла дейт. Рахмат, урматтуу тууган, бардыгыбыздан Аллах таала разы болсун. Аллах таала кылган ибадатыңыздарды толугу менен кабыл кылган болсун. Я Рабби, кийинки суроо келсе, биз жооп берүүгө даярбыз, иншалла, устаз. Дамыла, азыр айтып өттүк, машалла. Дамыла, мага разысызбы десе, аялы нике окуудан болобу дейт. Мага разысызбы? Кызын турмушка бергенден кийин апасы күйөө баласын үй бүлөсүнө киреше бербесеңчи кенен айтып. Кызыны турмушка бергенден кийин апасы күйөө баласынын үй бүлөсүнө киреше берсеңчи кенен айтып. Сиз кенен жакшы шашпай жазыңыз, урматтуу тууган, анан мен ошону кенен жооп берейин. Макулбу? 5 убакыт намазды баштай албай
албай атам устаз дейт. 5 мал намазды баштай албай атасыз. Сиз даватка 3 күнгө чыгып келсеңиз баштап кетесиз. Же болбосо намаз убагында мечитке барсаңыз, барлык нерсени токтотуп коюп ошондо баштап кетесиз. Кудайга шүгүр мечиттерибиз ачык, намазканаларыбыз бар. Ошолорго барсаңыз оңоюраак баштайсыз. Антпесе кыйналып жүрөбүз. Ассаламу алейкум, менин кайны эжелерим качан барбы жокпу деп сурабай күйөөдөн акча сурай берет дейт. Менин кайны эжелерим качан барбы жокпу деп сурабай күйөөмдөн акча сурай берет. Сурай берсин, урматтуу, анын бир тууганы да, бир тууганы. Караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам узун бир хадисте айтат: кимде ким Аллахты таба турган болсо, бардык нерсени тапты. Кимде ким Алланы жогото турган болсо, бардык нерсени жоготту. Качан биз даватка чыгып, намаз окуп, Алланы таба турган болсок, бардык ата-энебизди табабыз, бир туугандарыбызды табабыз, жакындарыбызды табабыз, досторубузду табабыз, жумушубузду табабыз, керек болсо мамлекетибизди табабыз да, урматтуу. Бүгүн ошол ыйманы жоктугунан, Аллахты таппагандыктан, даватка чыгып, ыйманга менет кылбагандыктан бүгүн канчалаган адамдар ата-энесин таппай калды. Ата-энесин таппай калды деген сөз, ата-энесин карыялар үйгө апарып жеткирип койду. Неге ал ата-энесин тапкан жок? Канчалаган бир туугандар Алланын жолуга чыкпагандыктан, Аллах тааланы таппагандыктан, урматтуу тууган, балдарыны тапкан жок. Балдарын жетимдер үйгө берип койду, таштап кетип калды. Канчалаган бир туугандар эмне болуп калды, урматтуу, өзүнүн бир туугандарын таппай калды. Муну ошондуктан алар бир тууганы сураганга укугу бар, урматтуу. Албетте анан береби, бербейби, ал кийинки маселе. Бир туугандар сөзсүз бириден сурайт. Анан башка кимден сурайсыз, урматтуу? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дамла койду кайсыл күнү соёбуз дейт. Каалаган күнү, машалла. Чыңгыз Абдуразаков, ассаламу алейкум. Дамла койду кайсыл күнү соёбуз дейт. Иншалла жамааттагылар менен сүйлөшөбүз ошол күнү, иншалла. Устаз, истихара намазы кандай окулат? Истихара намазы, мына ошон жакшы суроолорду берсеңиздер. Истихара намазы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга, өзүнүн досторуна Куранды кандай үйрөткөн болсо, истихара намазындагы дал ошондой үйрөткөн. Истихара намазы кадимкиде 2 рекат нафил намаз, багымдаттын сүннөтүн окугандай окуйсуз дагы. Истихара өзүнүн дуасы бар. Аллахумма инни астахирука би айнимика ва астагдирука би кудратика ва асадука. Мына ошол узун дуа, урматтуу, ошону сурайсыз. Бул качан окулат? Сиз кайсы бир ишти баштоодон арысары болуп аткан болсоңуз. Москвага барсамбы, барбай эле койсомбу? Ушул ишти баштасамбы, баштабай эле койсомбу? Магазин ачсамбы, ачпай эле койсомбу? Ушул кызга үйлөнсөмбү же тиги кызга үйлөнсөмбү деп арысар болуп аткан учурда, урматтуу, ошону 3 күн окуйсуз. Эң кемиде жатаардан алдын окуп туруп жатып аласыз. Көбүндө 7 күн окуйсуз. Албетте түш көрүшүңүз шарт эмес. Эгер түш көрүп аппак же болбосо жапжашыл түштү көрсөңүз, коркпой ошол жумушту баштай бересиз. Жок, капкара же кыпкызыл түш көргөн болсоңуз, анда бул ишти токтотосуз. Жок, түш көргөн жоксуз, урматтуу, ошого жүрөгүңүз эмне болуп, мутмаин болуп, тынч болуп, ошол ишти кылгыңыз эле келип аткан болсо, коркпостон баштап кыла бересиз. Жок, жүрөгүңүз акы-дүкү болуп аткан болсо, анда ошол учурда токтотосуз. Истихара мына ушундай. Дем салдырайын дедим эле, кимге салдырсам болот? Каарекелер бар, урматтуу, азыр дем салдыргандар көбөйдү, сураштырсаңыз таап аласыз. Ассаламу алейкум, ушу айда ороза кармап өткөндөргө багыштаса болобу? Азыр кайсы ай дейт? Азыр Ражап айынын акыры болуп калды окшойт, буюрса Шавал айы кирип калат, андан кийин Рамазан келет. Ооба, ороза кармайсыз, урматтуу, соону, ошол орозодон пайдаланган соопту багыштасаңыз болот. Сол колу түзүк иштебейт, оң колум менен ички дарат алсам болобу дейт. Иштебесе айла жок, аласыз, болот. Кызың турмушка бергенден кийин кыздын апасы күйөө баласынын үй бүлөсүнө кирише берсечи, бербесинчи дейт, кирише бербесинчи дейт. Туура айтат, урматтуу тууган. Кайсыл кызыңызды тапшырдыңыз, урматтуу тууган, ошонун башында ойлонуш керек. Ишенип күйөө балага тапшырдыңызбы, ыраазы болдуңузбу? Болду, сиз жоопкерчиликтен чыктыңыз, ата-эне жоопкерчиликтен чыкты, ошол күйөө баласыга тапшырды. Эми алардын турмушуга кийлигише берсеңиз, бир нерсе болсо, айт, жүр мына ишти кылайлы, келе бер, мен турам го дей берсеңиз, урматтуу тууган, сиз балтасын тагдырына, дегеле турмушуна балта чаап аласыз. Анынча, мына ошондуктан ага
кейдигишпей өз ордуна коюп, колуңуздан келсе жардам берип, болбосо өзүңөр менен эле өзүңөр болгула. Барган жериңде тынып кет деп коет го бизде. Барган жерине батып, урматтаган кыз ошол менен жашап калат болсо өтө сонун болот. Кызыны дагы эки анжы кылып жолго таштабастан. Ассаламу алейкум устаз, намаз окуп атканда адашып калам, кантип адашпай окуса болот дейт. Урматтаган, адашпай окуш үчүн сиз ошо намазды туппа туура үйрөнүшүңүз керек. Биринчиден, экинчиден адашпаш үчүн сиз бардык не кыланы, жүрөктү тынч кылып, мен Аллахтын алдыга келдим, аманатты тапшыра турган убакыт келди деп тапшырып, сажда кыла турган жерди карап окуй турган болсоңуз, мына ошондо урматтаган адашпай окуйсуз. Даратты кандай алсак болот? 5 мал алсак болобу дейт. Ооба да 5 мал алсаңыз болот, урматтуу туган. Бирок бүгүнкү күнү күн суукта бир аз кыйналып каласыз. Ошондон бир алган даратыңыз даратты сынбайтын болсо, анда ошол менен 5 малды тең окуп койсоңуз болот. Эми урматтуу туган, багымда калган дарат пешинге жетиши кыйын, бирок пешинде алган дарат менен асер, шамды окусаңыз болот. Анан куптанга жеткире турган болсоңуз, демек сиз даратыңызды жакшы сактаган адамдардын катарына киресиз. Даратты сындыра турган нерсе бир жериңизден кан чыга турган болсо, же болсо жел чыкса, зара заң кылып же жел чыга турган болсо даратыңыз сынат, бир жериңизден кан ириң чыккан болсо даратыңыз сынат, жатып уктап калган болсоңуз даратыңыз сынат. Калган нерсе сындырбайт дагы, мына ошол менен намаздарды окуй берсеңиз болот. 3 күн дават деп айтууга кандай далил келген? Айша энебизден келген хадиске каршы чыгып калат го деп, машалла, биздин дагы өтө илимдүү, окуганмын, далил менен сүйлө деген туугандарыбыз дагы бар экен, машалла. Албетте урматтуу, бул 3 күн жөнөкөй эле тартип. Боптур 10 күнгө чыгып кетиң. Боптур 4 айга чыгып кетиңиз, өмүр бойга чыгып кетиңиз, урматтуу. Кыла албайсыздар, туурабы? Ошондон эң 3 күнгө деп эле тартип эле бул. Илим алыштык бул фарз, туурабы? Илим алыштык фарз. Ошондой эле амир маруф нахи мункар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш фарз, урматтуу. Аны сен 3 күнгө чыгып кайтарасыңбы, чыкпай кайтарасың. Ал бүгүнкү бизде сонун кылып тартип түзүп, адамдардын оңолуусуна, деги эле бир нерсе үйрөнүп калуусуна шарт түзүп берилгендиктен, мына ошол гана тартип. Азыр Агоргого менин медресеме келсеңиз 7 жыл окуйсуз. Ислам университетине барсаңыз 5 жыл окуйсуз. Дагы бир жерге барсаңыз 3 жыл окуйсуз, урматтуу туган. Анан 7 жыл окуганга эмне далилиң бар деп сурай албайсыздар, туурабы? Ислам университет эмне үчүн 5 жыл кылып койдуңар? Кана далил көрсөткүлө дей албайсыздар, урматтуу. Канча көп окусаңыз өзүңүзгө ошончо жакшы. Ya Rabbi, менин күйөөм жалкоо, өзү аябай жаман, жалапсың сен сөгөт, ажырашайын дедим, 2 балам бар, тажадым дейт. Инна лиллах. Ооба, урматтуу туган, бүгүнкү күнү эркектер чынын айтканда жалпы эс эмес, кээ бир эркектер лөлүнүн эркегиден деле бетер болуп калды. Чын деле, урматтуу туган, мындай ар намыс жок да, ар намыс жок. Уялыш керек да, кыргыздын эркеги качан эле жатып алып катынын ошентип жалапсың деп, анан катын таап келген нерсени жеп коюп отурчу эле. Сүйлөгөн сөзүнө кара, өзүң иштебесең, урматтуу туган, анда эмнеге үйлөндүң сен? Сен үйлөнбөй өмүр бою өтүшүң керек болчу. Алхамдулилла, 12 мүчөң таза, урматтуу туган, жөнө чык дагы бир нерсе кылып кел. Толтура иш. Бир таппай кала турган болсоң, урматтуу туган, бирөөнүн патинкесин тазалап берсең дагы азыр канча акча аласың го, Кел, бутуңуз баткак болуп калыптыр, тазалап берейин деп 2 чүпүрөктү алып эле тазалап алып 5 сом болду сизге деп койсоңуз, урматтуу, кечке отурсаң канча акча табасың да. Авторитет өлөт. Баласы авторитетиң болсо өлөбөй. Катыныңдан 7 сага акча сурап отурасың. Аялыңдан уялбай бир жака барып келген жол кира бер деп отурасың. Сенде бет деген барбы? Досторуң алдында кантип сүйлөйсүң сен? Бирөөгө сен кантип үйлөтөсүң? Я Алла, эртең балдарың чоңойсо эмне деп айта аласың? Эмне деп мактанасың, урматтуу туган? Балдарыңа кантип тарбия бересиң? Сени бага турган жакшы аял ал дейсиңби? Я Алла, ошондуктан урматтуу эркектер, Алла ыраазы болсун. Албетте өз мээнетин кылып, машалла, бирөө эмес 2-ге жетишип аткандар бар, 2 эмес 3-ге жетишип аткандар бар. Алар болуп турсун калган жетим жесирлерге жардам берип аткандарыбыз бар. Ооба, мына ошол эркектер бизге үлгү. Мына ошолду карап туруп, урматтуу туган, ал өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, башкаларга дагы жардам берип, окуусуна жардам берип, медресеге жардам берип, мына пайгамбардын үммөтү да мына ушундай болуш керек. Ошондуктан, урматтуу жалкоолор, дуа кылыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылат эле, ал бизге сабак болуш үчүн, я Алла, мени жалкоолуктан сактагын, я Алла, мени коркоктуктан сактагын деп пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Ошол дуа кылып туруп, кыймылдаңыз, аракет кылыңыз, урматтуу. Алла таала жаткылык кылбасын. Ya Rabbi.
Арбактар бизди угабы дейт. Ооба, арбактар бизди угат, урматтуу тууган. Буга дайыл пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы Ухуд согушунда, Бадыр согушунда, Бадыр, Ухуд Галибизан согуштан өлгөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга айткан: "Биз Раббыбыз убада кылган нерсени таптык, силер убада кылган нерсени таптыңарбы?" деп мушриктердин өлгөнүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошондо сахабалар сураган: "Я Аллахтын элчиси, булар өлүп калды го?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Өлсө дагы булар угат, бирок бизге жооп кайтара албайт" деген да. Алар угат, урматтуу тууган, бизге жооп кайтара албайт. Устаз, жаңы төрөлгөн балага акыйка парызга киреби? Жок, парызга кирбейт, сүннөткө кирет, урматтуу тууган. Колуңуздан келсе кылып коесуз, жакшы жооп болот. Дамыла, аялга мага турмушка чыксаң мага ыраазысыңбы десе нике окулабы дейт. Ана оюнчук эмес, урматтуу тууган. Мен 3 күн даватка чыкпат, дуаны үйрөнө албай койдум. 3 күнгө даватка чыгып 3 күн даватка чыгып дагы, эми 3 күн даватка чыгып үйрөнө албай койсоңуз, урматтуу тууган, үйдө жатып алып кантип үйрөнөсүз? Телефон чукуп отуруп кантип үйрөнөсүз, урматтуу тууган? Демек сиз телефон карай берип, анда эле карай берип, жүрөктөрү дат басып калган, память бирөөтөлө толуп калган, бул жактагы зээндеги жаман нерселердин баардыгын удалить кылың дагы, урматтуу тууган. Ошол дубаларды сохранить этиңиз, макулбу? Демек сизге 3 күн аздык кылды. Ооба, көпчүлүк адамга аздык кылат. Эми үйрөнүп кызыга баштаганда бүттүк кеттик дейт да. Бүттүк кеттик дейт, урматтуу тууган. Ошондон көбүрөөк 40 күнгө чыгыңыз, ошоктон үйрөнүңүз. Болот, үйрөнсөңүз. Кур'ан, сүннөттөн далил келтирип айтсаңар, өзүңөрдүн философияңарды кошпой же пайгамбарыбыздан кыйынсыңарбы деп биздин машалла эфирдеги кыйындарыбыз чыга баштады. Устаз, менде суроо бар эле. Кайын эжелерим көп киригишет. Тажап кеттим, ажырашып кетсем болобу? Жок, урматтуу тууган. Сиз ажырашып кетүүнүн оюнуну, фикирини кылбастан, сиз канткенде ушулардын тилин табып, ушул жерде батып калам, ошону көбүрөөк ойлонуңуз. Макулбу? Кайын эжеңиз кийлигише береби? Сиздин жолдошуңуз кандай? Макул болуп, экөөңүздөр сүйүп, апак чакпакпы? Болот, сизге ошол жетиштүү, урматтуу тууган. Албетте, күйөөңүз дагы ошолордун айтканын кылып, сизди уруп, сөгүп, тебип кылатсан болсо, анда ойлонот элек. Анда уже бул уруп атат, бул деген эртең кулак мурдумду кесип өтүрүп коюш дагы мүмкүн десе, ошондо ажырашса болот, урматтуу тууган. Азыр эми алар башка кимге барасыз? Башка жерге барсаңыз эле мына ошондой. Сиз деле мына ошондой өзүңүзгө билинбейт да, урматтуу тууган. Жеңелериңизге кийлигишесиз. Сизге билинбеген барып туруп апаңызга айтып келесиз да, жеңем ананы кылбаптыр го, неге сиз кылып атасыз дегениңиз бул өзү кийлигишкен болуп эсептелинет да. Биз өзүбүздүн апабызды аябыз дагы, урматтуу тууган, кайненебизди, башкаларды аябайбыз да. Аларга кийлигишкенибиз өзүбүзгө билинбейт, урматтуу тууган. Ошондон бизде айтылып жүрбөйбү? Күйөө балам өтө жакшы, күйөө балам. Келгенден бери бир канча колум узарып калды, баардык иштерди кылып берет. Аны ал болсо катынынан коркот деп баласына айтат экен да, катынынан коркот, ошону айткандан чыкпайт депчи. Күйөө балаңыз дагы сиздин кызыңыздын айтканынан чыкпай жүрбөйбү, урматтуу тууган? Аны түшүнбөйбүз дагы, анан эмне кылабыз? Өзүбүздүкүнү мына ушундай ак көрө беребиз да. Ошондо мүмкүн болушунча сиз жашап кетүүнүн аракетин кылыңыз. Менин жеңелерим акелеримди сыйлабай, үйүндө дайым өздөрү кожоюндук кылышат. Ошонун күнөөсү кандай дейт. Мынакей, урматтуу тууган, азыр эле айттык го. Мына ошондой, урматтуу тууган. Албетте, сыйлашып жашаганга жетпейт. Талашканыңар сый болсун деп коет го кыргызда. Жолдошу кумар ойнойт. Ата энемдикиде мен 1 жылдан бери жообумду бербейм дейт. Үйдөн чыгып кеткен. Алыш керек дейт. Ооба, алсаңыз, сатып алсаңыз болот. Муну шариатта хула деп коет. Мен жообумду бер, канчага сатасың деп алсаңыз болот. Болбосо, урматтуу, коркутуп алсаңыз дагы болот. Мажбурлап деп коет го, талак түшөт. Аялды кантип 5 убакыт намазга жана хиджабка чакырса болот дейт. Оңой эле, урматтуу тууган. Аял заты бул кулак менен сүйөт деп коет го. Сиз анын ошонун хиджабтын пайдаларын айтыңыз, 5 убакыт намаздын пайдаларын айтыңыз. Жүр даватка чыгып келе деп аны апарыңыз, урматтуу тууган. Толук түшүндүрүңүз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер аялыңарга жакшы насаат айтып тургула." Хадистин башында айтып атат. Аялыңарга жакшы насаат айтып тургула. Анткени бул кабыргадан жаралган. Аны түздөйм десең сындырып аласың. Сындырганың бул талак болду. Жөн койсоң кыйшык бойдон калат. Аялыңарга андыктан жакшы насаат айтып тургула деп пайгамбарыбыз хадистин башында дагы, аягында дагы бекемдеп айтып кеткен. Ошондуктан буга жакшы насаат айтып турсаңыз, сизден дагы такоо болот, сизден дагы машалла Алладан коркогураак, илимдүүрөөк болуп, бекем болот буюрса. Кур'ан, сүннө менен жооп берсеңер дейт азыр.
Assalamu alaikum ustaz, Allah'ım razı olsun sizden. Amin. Men tamır karmay kişi көрсөм болобу дейт. Эгер чында эле урматтуу тамыр кармап, ошонун ооруларını билсеңиз, эмне үчүн болбош керек? Болот урматтуу тууган. Анан тамырыны кармамыш болуп туруп, кармап алып туруп же болбосомчу, гайыптарды айтып, мурда жыгылган экенсиң, анан тика турган экенсиң, анан отурган экенсиң, ыйлаган экенсиң, жаштыгыңда көп ыйлапсың десеңиз, анда болбойт. Албетте, сенин бөйрөгүң ооруйт экен, сенин бутуң ооруйт экен, тизең ооруйт экен деп билип берсеңиз өтө сонун болот. Бактыяр ажы, билесизби, экөөбүз живой учурашканбыз, машина базарда ошто, дейт, машалла, ошол жигит сизсизби? Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ооба, намаздарыңызды эми окуңуз, макулбу? Ассаламу алейкум, отуруп, жолонуп уктаса дарат бузулабы дейт. Отуруп, жолонуп уктаганда канчак деңгенде? Ушунчалык деңгелде жолонуп уктап атасыз, ошол жөлөнгөн нерсеңизди тартып алат болсо, жыгылып кете турган деңгелде болсо, анда даратыңыз сынат. Жөлөнгөнүңүздү бирөө келип туруп акырын алып койсо, ошол мындай жөлөнүмүш болуп эле көзүңүздүн бир жагын ачкан болсоңуз, анда даратыңыз сынбайт. Жыгылбаган болсоңуз, даратыңыз сынбайт. Саламатсызбы? Бул ай Шабан айы барат кечеси кайсы күнү болот дейт? Азыр эсимде жок. Ассаламу алейкум устаз, менин бир балам бар, 2 жашка чыга элек, чоң апасы бакканы айылга жибердим. Ушул туурабы дейт? Ооба, туура эле урматтуу тууган. Чоң айылга бакканда алар эмне кылат урматтуу тууган? Толук апасыга айттың, аябай эркелетпей, ошол айылдын жумушун кылдырып, айылда урматтуу көп нерсени үйрөнүп келет. Шаарда чын айтканда, баягы домдо жашагандар же кар күрөгөндү билбейт, же мал караганды билбейт. Айылга жөнөтүпсүз, өтө сонун урматтуу тууган. Ошолор керек болсо намазды дагы үйрөтүп, мал караганды, кар күрөгөндү, отун жарганды, суу ташыганды үйрөтүп келе турган болсо, өзүңүздүн эле пайдаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Намаз окубай туруп садака кылсаң кабыл болбойбу дейт. Кабыл кылуучу Аллах Таала. Садака кылышлыгыңыз өзүңүздүн ыктыярыңыз. Садака кылсаңыз урматтуу тууган, бул өзүңүздүн ыктыярыңыз. Кылбай койсоңуз күнөөкөр болбойсуз да. Ооба, садака кылсаңыз сообун аласыз. Бирок намаз бул фарыз. Сиз окубай койсоңуз күнөөкөр болосуз урматтуу тууган. Окусаңыз албетте Аллахтын өкүмүн аткарган болосуз. Мына ошондон садака менен намазды салыштырганга такыр болбойт. Бир эле жөнөкөй эле 2 рекат нафил намаз окусаңыз урматтуу тууган 12 миңден ашуун пайдасы болуп атат да. 12 миңден ашуун. Эми караң, бир фарызды аткардыңыз, багымдаттын фарызын аткардыңыз, деги эле багымдаттын фарызын аткарбай туруп, фарызда намаз аткарбай туруп, дүйнөдөгү бардык нерсени садака кылып берип жиберсеңиз дагы, ошол фарызды окуганчалык сооп ала албайсыз. Алла кабыл кылды дейли, макул. Бардык нерсеңизди Алла үчүн болгондо дагы мечит, медресеге берип салдыңыз. Жөнөкөй эле алкаштарга кыйналып атып дебестен, мечит, медресеге садака кылып берип салдыңыз, бирок намаз окуган жоксуз да. Ошончолук сооп таба албайсыз урматтуу тууган. Ооба, садака кыла алган жоксуз, бирок багымдатты окуп атасыз да, фарызды аткарып атасыз. Мына ошол садакадан бийик турат. Андыктан урматтуу тууган, экөөнү салыштырганга такыр болбойт. Медресеге барганда матуридиядын акыйдасы менен сабак берип жатышат. Алла асманда эмес деп үйрөттү дейт. Ооба урматтуу тууган, биздин акыйдабыз мына ушундай. Аллах Таалага бир макан сабит кыла албайсыз, макан бере албайсыз. Аллах Таала асманда турат дей албайбыз да. Алла улук, улуктугунун чеги жок. Аллах Таала өтө чоң, чоңдугунун чеги жок. Биз ушунчалык кичинебиз, кичинелигибиздин чеги жок. Асман, жер бардыгы махлук, жаратылган нерсе. Алла халик, жаратуучу да. Жаратуучу жаратылган нерсеге муктаж эмес. Муктаж эмес. Биздин акыйдабыз мына ошондой. 6 тараптан бош дейбиз урматтуу тууган. Аллах Таала асман 6 тарап, жер. Асман bir taraf, жер экинчи тарап. Оң жагыңыз 3-чү тарап, сол жагыңыз 4-чү тарап. Алдыңыз 5-чи тарап, артыңыз 6-чы тарап. Ушул 6 тарапка Аллах Таала муктаж эмес урматтуу тууган. Ошондуктан негизи Аллах Таала каякта деп сураш өзү бидаат. Өзү бидаат урматтуу тууган. Өзү сураган адам өзү күнөөкөр болот. Алла барбы бар урматтуу тууган. Каякта ага биздин акылыбыз жетпейт. Ага акылыбыз жетпейт. Кама ялику бишани, Аллах Таала кайсы жерде калган болсо, ошол жерде биз аны урматтуу тууган бул жактан тиякта биякта деп орун бере албайбыз. Туура үйрөтүптүр, туура үйрөнүпсүз. Алла разы болсун. Кечиресиз устаз, байыш үчүн 2 аял алыш керекпи угушум боюнча дейт. Жок, урматтуу тууган, ыштаныңызды таппай кылбаңыз. Сиз мээнет кылып аткан болсоңуз, чынында эле канча же болбосо аракетчил болсоңуз, ошонун негизинде анан алар сактап берсе да.
азыркыдай болуп баардык iPhone деп отурат болсо, жей турган оозуң кана десе мурдуңду көрсөтүп, бутуң кана десе башыңызды көрсөтүп калбаңы, Кудай тобо деп эле. Туған ноғу арбақтар уғат деген хадис толоқылма емеспе дед. Ооба эмес, тоқылма эмес. Ушу айда ораза кармап өткөндөргө багыштаса болобу дед. Ораза кармасаңыз сооп болот, соону багыштасаңыз болот. Сиз күлдүрүп айтасыз, машалла сизге угам калтырбайсыз дед. Рахмат, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум дамылла, менин күйөөм төшөккө чакыра берет, келбесең экинчи катын алам деп айта берет дейт. Алып ал дең, урматтуу тууган. Албетте, демек мына ушул эркек деп мына ушуну айтса болот. Эркек деп ушуну айтса болот. Сиз албетте чакырганда барышыңыз керек, урматтуу тууган. Эркектин үйлөнгөнү мына ошол себептен эң негизгиси. Ал арамга кетип калбаш үчүн сизди чакырып атат да. Анан сиз ага кыялданып, көнбөй туруп алсаңыз, ал чыдабай калат, урматтуу тууган. Ошону туура түшүңүз. Эгер сиз чындап эле чыдабай калган болсоңуз, анда макул ала бер дагы экөөбүздүн эмне кылган бирдей бак деңиз. Ассаламу алейкум устаз, максат ажы кичи заарадан кийин истинжа важип дейт. Сиз айтпадыңызбы важип эмес? Ошол айттыбы, айтканды кылыңыз, урматтуу тууган. Айттыбы, айтканды кылыңыз. Макулбу? Айттыбы, айтканды кылыңыз. Даарат алып тиш жууса, даарат бузулбайбы дейт. Эгер тиш жууганда кээ бир тиштер канайт да, канаган болсо дааратыңыз бузулат. Жок, даарат алып туруп тиш жуудуңуз, канаган жок, сонун болот, эч нерсе бузулбайт. Ошону жуусаңыз боло берет. Амин. Себеби Куранда алар силерди укпайт, укса да жооп бере албайт деген аят кандай карайсыңар? Арба гугат деп бирөө жооп бериптир, машалла. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Устаз, күйөөм көңүлүмдү орутат, таарынтып, төркүнүмө келсем дагы берет. Алла мага аялды дейт. Көңүл коштук. Төркүнүмө келсем дагы берет. Алла мага аялды дейт. Сиз муфтада хабар деген мындай сөздүн уңгусуну карап жазсаңыз, урматтуу тууган. Устаз, күйөөм көңүлүмдү орутат, таарынып, төркүнүмө келсем дагы мага аялды Алла берет деп көңүлүмдү орутат десеңиз туура болмок, урматтуу тууган. Сиз алды аркасында жазып салыпсыз. Ооба, бүгүн эркектер ушундай болуп калды. Ага эми таарынычтын кереги жок. Себеби мен көп айтам, урматтуу тууган. Анан ал айткан сөздөрүм кээде эфирге туура келип, туура келбей калат. Не кыласыз? Макул эсдагын бекем айтканын кылып жашай бериң. Тамырдан пульсту эле билбейм болот го дейт. Дамыла, намаз окуган адам бильярд ойносо болобу? Эмне үчүн, урматтуу тууган? Намаз окуган адам түптүз жүрүш керекпи? Намаз окуган адам эле болсо эмне, жай намаздын үстүндө эле отура бериш керекпи? Намаз окуса эле эмне болуш керек, урматтуу тууган? Өзүнүн акысын башкага бере бериш керекпи? Бизде адамдар кызык, намаз окуйсуң го сен депчи, намаз окуйсуң го сен. Я Алла. Намаз окуган адам бильярд ойнойт. Намаз окуган адам, урматтуу тууган, кадимкидей эле улакка барат. Намаз окуган адам адал нерсенин баардыгын кылат. Адалбы, урматтуу тууган? Бильярд ойнош эле кадимки эле оюн, шахмат ойногондой эле, футбол ойногондой эле. Качан албетте кумар коюлбаса. Бул баардыгы бирдей эле. Баардыгы намаз окуйбу, окубайбы, урматтуу тууган? Мусулманбы? Демек кумар ойнойт, кумар кылат болсо арам болот. Жөнөкөй эле машалла экөөбүз кел ойнойлу, ким утат экен деп эле карап жакшы ойногонду аныктай турган болсо, эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Чын деле да таң каласың адамдаргачы. Кече улакка барсам, бирөөсү айтат, "Бер, сен таксырсың го" дейт. Сен таксырсың го, мага ашыр дейт. Не кое бер айым келсем, жок, сен таксырсыңбы? Бер мага дейт. Ого таксырлы болсо унчукпай берип кой, унчукпай карап тура бериш керек экен да. Таксырлы боло турган болсо, хоп болот деп жер карап эле тура бериш керекпи? Жок, урматтуу тууган. Андай болбойт. 2019 болчу, апам өткөн эле, 2020 атамда өттү. Ошондо көргөм сизди дейт. Алла рахмат кылсын. Түштөн дин алынабы дейт. Пайгамбарлардын түшүндө, сахабалардын түшүндөн алынат, урматтуу. Сахабалардын түшүндө. Себеби азанды ошо сахабалардын түшү менен алынган. А сиз менен биздин түштөр алынбайт. Ассаламу алейкум, даарат алып тиш жууса, азыр айтып өттүк. Ассаламу алейкум устаз, максат алейкум ассалам. Ильяс Кандахлеви түш көрүп 3:40 ойлоп чыкканга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүңөргө кирип динди тиш канаса даарат бузулат. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Машалла. Устаз, күйөөм азыр айтып өттүк. Намазга турайын деп эч эле тура албай атам, дуа кылып коюңуз. Сөзсүз дуа кылабыз. Мени жолдошумдун экинчи аялы болом. Мага талак бер дейт. Мен каалабайм. Кызым бар 2 айлык. Мени жолдошумдун экинчи аялы болом.
Maga talak ber deyt. Men kalabайм. Түшүнгөн жокмун. Экинчи жолдошуңуз болсо, сизден талак сурап атабы, жолдошуңуз сурап атабы? Достор менен карта ойносо болобу? Болбойт. Болбойт, урматтуу тууган. Карта ойнобоң. Ассаламу алейкум устаз, Алла разы болсун дейт. Амин. Жалпыбыздан Аллах Таала өзү разы болсун. Машалла, бизде көшөгөндүн артындагы дегеле телефондун артындагы, анан чет мамлекеттеги жалаңач баатырларыбыз өтө көп да. Жалаңач баатырларыбыз өтө көп. Абу Ханифа рахматуллах алейх бардык жерде дегендерди кафыр деген го, 4 мазхаб ээси Алла асманда деген деп азыр айтып өттүк го. Музыка угуу имандан чыгарабы? Жок, урматтуу, имандан чыгарбайт. Албетте эмне кылат? Жүрөктү карартат, урматтуу тууган. Музыка уккандын бардыгына имандан чыгат дейт болсок болбойт. Биздин мазхаб боюнча, дегеле биздин акыйда боюнча мүмкүн болушунча биз иманга тартабыз, имандан чыгарбайбыз. Макулбу? Иманга чыгарбайбыз. Я Рабби. Абу Ханифа рахматуллах алейх, демек Фихул Акбарды окугансыз, бунун анын шархтарына караңыз, урматтуу тууган. Фихул Акбарды окуп алып туруп эле матнди бизге көтөрүп келе бербеңиз, макулбу? Биздин балабыз 11 айлык, кошумча тамак жейт, орозо кармасак болобу? Өтө сонун болот, өтө сонун болот. Орозо кармасаңыз, урматтуу тууган, Рамазан айы келе жатат, дегеле фарыз. Качанда мен намазым баламды тойгозо албай калат экенмин, сүт чыкпай калып кыйналып калат экенмин десе, ошондо гана аялдарга орозо кармабай койгонго, Рамазан айында кармабай турганга уруксат. Кийин баласы эмчектен чыккандан кийин сөзсүз казасыны кармап берет. Ошондуктан эл менен эле кошо Рамазан айы киргенде кармасаңыз өтө жеңил болот. 5 маал намаз окуганга ниетим чоң, окуй албай жүрөм, дуа кылып коюңуз. Сөзсүз дуа кылабыз, аракет кылыңыз. Байпакка масык тартуу боюнча кандай дейсиз? Жок, урматтуу, биздин масык боюнча байпакка масык тартылбайт. Мазы боло турган болсо, албетте кийинки чыккан дакки боло турган болсо, ага дагы уламалар кеңеши болбойт дейт, урматтуу. Ханафи мазхабы боюнча аял киши сажда кылганда буту кандай абалда болот дейт, урматтуу. Азыр мен бул жерде көрсөтүп бере албайм да. Ошондуктан намаз окуган аялдардан сурасаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, менин бир туугандарым мени кечип салышты дейт. Тендек болсоңуз керек да, айтканды кылбасаңыз керек, урматтуу тууган. Жок, сиз намаз окуп, сиз бекем болуп, сиз даватка чыгып, сиз илим алсаңыз, анда кечип жаткан болсо, анда эч кандай таарынбаңыз. Бул нерсе пайгамбарлардын тарыхында болгон. Куран бизге эмне үчүн, урматтуу тууган? Ошондон үлгү алыш үчүн. Юсуф алейхисаламды туугандары кечип салбай апарып өлтүрөбүз деп, өлтүрө албай кудукка таштап коюп туруп, атасына ыйлап келбеди беле? Карышкыр жеп кетти депчи, Юсуф пайгамбарды. Демек бул акыры кыяматка чейин, демек биздин жашообузда дагы болот. Эгер болуп калса таң калба деген сөз. Бизде мааракесин өткөрүү эң кичинесинде, ошон боюнча айта кетиң. Бизде мааракесин өткөрүү эң кичинесинде, ошо боюнча айта кетиңиз дейт. Туура айтасыз, урматтуу тууган. Бизде мурас илими жок болгондуктан мураска бөлбөгөнүбүздөн мына ушундай да, эң кичинеси бул кодум эле ушул эле ата-эненин баласы акырында ушул эле болуп калат да. Каарыган болсо эң кичинеси караш керек. Каарыган болсо мына ушул врачка көрсөтүп ушул багыш керек. Анан ата-эне өлгөндөн кийин бардык мааракелерин ушул өткөрүш керек. Жок, урматтуу тууган, 10 баласы барбы, 10 тең караш керек. 20 баласы 20 тең. Албетте 20 баласы жок, урматтуу, бирок 3пү, 4пү бардыгын бирдей ата-энеси. Ошо бирдей караш керек. Анан мааракесин өткөрүү өзү шариятта жок өзүчү. Булчу 3төк, жылдык, кылтык, жылдыгын өткөрүү бул шариятта жок. Өткөрбөй эле койсун, урматтуу тууган. Анан негизи мурас боюнча ошол үйдө биздикилер не кылып коет, урматтуу тууган, кичинесиге эле калды дейт. Анан ар ким сүйлөнө берет, пенсиясы калды, пенсиясы мынанча болот экен, ошонун пенсиясын жеп эле жыргады депчи. Жок, ата-энени бардыгы караш керек. Биринчи аялымдан 4 балам бар. Балдарым менде. Азыр бойдокмун. Биринчи аялым менен ажырашканыма 7 жыл болду дейт. Үйлөнүңүз, урматтуу бойдокмун деп үйлөнүңүз. Устаз, кыз киши түшүндө өзүнүн жуучу келсе, өзү жакшы көргөн жигитти ата-энеси болуп ага сүйүнсө, эч нерсе болбойт. Сүйүнүп жакшы ниет кыла берсин, ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен кандай окусам дал ошондой окугула деген болгон эмес, эркек аял бөлгөн эркек аял деп мынтип дагы бир жалаңач баатырыбыз чыкты, урматтуу тууган. Кайра никеге туралыбы биринчи аялым менен дейт. Ал талак бербеген болсоңуз, жашайм десе турсаңыз жакшы болот. 3 талак бербеген болсоңуз. Мен менен тамак жегенден кийин ичим ооруп атат, жаман көргөн дей берет. Өзүм кыжылат болом, мендемби деп. Мен
Менен тамак жегенден кийин ичим өтүп атат, жаман көргөн дей берет. Эмне кылайын, мамилени оңдошум керекпи? 8 бир тууганым, 6 атамын биринчи турмушу дейт. Сөзсүз мамилени оңдоң. Курсагым ачканда калтырап, титиреп кетем, башым да айланып кетет, орозо кантип кармайм дейт. Азырчан сиз эмне кылыңыз? Дарыланыңыз. Азыртан дарыланыңыз, урматтуу. Сиз ошого дарыланып, өзүңүзгө күч топсоң, витамин жетишпейсиздир, балким каныңыз аздыр, урматтуу. Өзүңүздү дарылап, Рамазан айга чейин жеткириң. Көрүң. Жок, сен орукчан экенсиң, сага витамин жетишпейт, деги эле сенде кальций башка нерселер жок экен десе, анда эмне кыласыз? Ошол күчүңүз жеткенге чейин дарыланасыз. Анан эгер сиздики болбойт, такыр сен орозо кармабайт десе болбосо муфтиятка барып сурайсыз. Мен кармаганга болбойт экен, эми ушул бойдон өтүп кетпеш үчүн фидия деген нерсеси бар. Фидиясын кантип берем? Ошону сурайсыз. Витир намазыны окубаса 5 убакыт намаз кабыл болбойбу дейт. Жок, урматтуу, 5 убакыт намаз өзүнчө, витир намаз бул өзүнчө. Ошондуктан муну дагы окуш керек. Бул дагы важип нерсе. Муну дагы сөзсүз окуйсуз да. Анан бир эле витир важипти окубасаңыз, калгандары кабыл болбойт деп биз эч качан айта албайбыз. Албетте карызыңыздан кутулган болосуз, кабыл кылуучу Аллах Таала. Устаз орозо канчасында башталат? Кудай буюрса, марттын ошол 10-дон 13-төрүгө чейин болуп калышы мүмкүн. Айдын чыгыш киришине карап, дагы жакындаганда сөзсүз айтабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Кандайсыз ажаке? Мен үйлөнө элекмин, от түзүшкө чыктым дейт. Эмне кылып жүрөсүз үйлөнбөй? От түзүшкө чыккан болсоңуз таза кызык экенсиз го. Досторуңуз анда кандай жүрөсүз? Досторуңуз ар нерсени айтып атат, эртерээк үйлөнүңүз. Кыз таппай атам деген болсоңуз, сиз Аллах Тааланын ал-жами топтоочу деген сыфатыны 1111 жолу айтыңыз. Сиздин ата-энеңиз, жакындарыңыз я Латиф, я Вадуд дегенде алар дагы 1111 жолу айтып, дуа кылып Аллахтан сурап, анан аракет кылыңыз, эртерээк үйлөнүңүз. Уже сиз 33-кө чыккан болсоңуз, досторуңуздун балдары, Айшата деп аткан болсо, урматтуу тууган, эртерээк үйлөнүңүз аракет кылып. Я Rabbi, assalamu alaikum. Мага 2 ай мурун адашып посылка келип калган. Эсин билбейм, не кылсам болот дейт. Кимден келип калды? Келген адамга бериңиз. Келген адам кимден келип калды, урматтуу тууган? Өздөн өзү эле чыксаңыз эле турган болбойт да. Бирөө келип таштады, ошого айтың, меники эмес, алып кеткиле, адашыпсыңар деп. Балким алар таппай жүрөт, издеп жүрөт, урматтуу тууган. Сизге келип сурай албай атат. Айтыңыз, кабар бериңиз. Азыр WhatsApp бар, Telegram бар, телефондон сүрөткө тартып эле жөнөтүп койсоңуз, группаларга таркатып койгула, кимдики десеңиз, ээлери бат эле таап алат. Ассаламу алейкум аке, мен жаңылык төрөдүм, чоң баламдын аты Абдурахман, азырда уул атын ким койсок дейт. Ассаламу алейкум аке, мен жаңылык төрөдүм, чоң баламдын аты Абдурахман, азырда уул атын ким койсок дейт. Машалла, түшүндүм. Алла өмүрүнө береке берсин. Машалла, исламан көз жарып алыпсыз. Алхамдулилла, биздин Кыргызстаныбызга дагы пайгамбар саллаллаху бир үммөтү келди. Кыргызстан жараны пайда болду. Машалла. Азыр эми биринчиси Абдурахман дедиңизби? Аны Абдурахим деп коюңуз. Эгер туура келе турган болсо. Болбосо Умар, Усман, Али деп койсоңуз болот. Ошол эле учурда Якуб, Иса, Муса деп койсоңуздар болот. Мага 1 айда келип турчу, мен ажырашкым келбейт, кандай кылсам болот? Ажырашпай эле коюңуз, урматтуу тууган. Жакшы күтүп алсаңыз, тез келчү болуп калат. Ассаламу алейкум, биздин никебиз кыйганда махыр жөнүндө сураган жок болсо, анда махыр бербейби дейт. Берет, урматтуу тууган. Махыр сурашылык бул молдонун иши эмес. Молдо, урматтуу тууган, нике кыйып аткан молдонун милдети эмес. Нике кыйып аткан молдо 4 эле нерсени сурайт. Биринчи, экөө мусулмансыңбы? Экөө мусулмандыгын тактайт. Тактагандан кийин, урматтуу тууган, күбөлөрдү сурайт. Экөөнүн күбөлөсүн, күбөлө сурагандан кийин, анан кыздан не кылат? Сен нафсыңды тапшырдыңбы? Тапшырдым. Эркек кабыл кылдыңбы? Кабыл кылдым. Болду. Хутбаны окуйт дагы, Аллаху акбар, бактылуу болгула деп чыгып кетет. Махырды өзүңүздөр чечесиздер. Азыр дагы кеч эмес, урматтуу, өзүңүздөр чечесиздер. Машалла. Орозодон насаат медиа азан айтат, оозду байлайбыз, сааттан кийин мечитте айтылат. Качан намаз окулат? 1 сааттан кийин мечитте айтылат. 1 сааттан кийин эмес, урматтуу тууган, жакында арада, балким экөө бирдей эле.
Ekөө бирдей ооба. Ошол багымдаттын убакыты кирген учурда урматтуу насаат медиада айтылат, ошол учурда оозду жабыш керек. Шам убакыты кирген учурда азан айтылат, ал учурда оозду ачыш керек. Мечиттегилер булар урматтуу тууган жамаатка айтылат. Ооба, кээ бир азанчы кечигирээк айтып калышы мүмкүн урматтуу тууган, бирок убакытка карап туруп, саат кирген болсо ача бересиз. Мына ошентип бүгүн дагы биздин 1 саат убакытыбыз өттү. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, Аллах Таала жалпыңыздардан ыраазы болсун. Бизден дуа үмүт кылгандарда Аллах Таала машруа болгон иштериңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Аллах Субхана Таала эки дүйнөдө бардыгыбызды адаштырбасын. Ортодо ынтымак, махаббат, тынчтык, биримдикте жашашыбызды Аллах Таала өзү насип кылсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.